Саламатсыңарбы окуучулар? Биз кезектеги видео сабагыбызды баштайбыз. Анда бүгүн 31 март. Бүгүн өтө турган темабыз сандын процент аркылуу өзгөрүүсү. Биз сандын процент аркылуу өзгөрүүсүн маселе аркылуу карайбыз. Бизге мындай маселе берилсин. Жаңы кесилген бактын массасы 6,5 центнер. Анын 66% суу. Бир айдан кийин суунун көлөмү бактын массасынын 48% түзүп калган. Бир айда бактын массасы канчага азайган? Же болбосо бизде силерге түшүнүктүү болушун үчүн бактын массасы дегенде биз жаңы кесилип алынган жыгач элестетебиз. Ошол жаңы кесилген жыгач суу мезгилинде 66% суу болот экен. Ал эми бир ай туруп кургагандан кийин 48% суу түзүп калыптыр да. Эми ушул маселени бир айдын ичинде канча процентке азайгандыгын чыгарып көрөбүз. Анда бизге бактын биринчи массасын 100% деп алабыз дагы 100дөн 66%ти кемитебиз. Анда 34% чыгат. Же болбосо 34%ти бөлчөк түрүндө 0,134 деп алабыз. Аны 6,5ке көбөйтөбүз. Себеби жаңы кыйылган бактын массасы 6,5 центнер болчу. Ошон үчүн көбөйтөбүз. Эми бул жерде көбөйткөн учурда 2,125 саны келип чыгат. Эми бир айдын ичинде канчага азайган дейт. Анда дагы эле ошол 100%дан 48%ын кемитип 52%ды алабыз. Эгерде бактын массасын x менен белгилеген болсок, анда 52% дегенди 0,152 деп алабыз дагы. Аны белгисиз санга көбөйтөбүз. Эми бул учурда кадимки эле теңдемени чыгаргандай чыгарсак, бизге бир айдын ичинде бактын массасы 2,125 центнерге азайгандыгы келип чыгат. Кийинки маселени карап көрөбүз. Китебиңердин 217 бетиндеги 531 маселе. Мектеп ийриминде 24 катышуучу бар. Ийрим деген кружок. Ошол мектеп кружогунда 24 окуучу катышат экен. Алардын 62,5% эркек балдар экен. Ийримди бир нече эркек балдар таштап кеткенден кийин эркек балдардын пайызы 55%га чейин төмөндөдү. Ийримде канча эркек бала калды? Бул учурда биринчи 24 катышуучу бар экен. Кийин бир нечеси ал ийримден чыгып кеттир. Же болбосо катышпай коюптур. Ошол учурда эркек балдардын катышуусунун пайызы 55%га түшүп калыптыр. Эми ушул маселени чыгарып көрөбүз. Дагы эле 100 деп алабыз, себеби толугу 100% деп алабыз. 100дөн кемитебиз 62,5%. Анда 37,5%га барабар экендиги келип чыгат. Бул жерде 37,5% дегенди биз ондук бөлчөк түрүндө 0,1375 деп алабыз. Эми 24 биринчи канча бала катышкан? 24 бала катышкан. Ошол 24тү 0,1375ке көбөйтөбүз. Анда 9 саны келип чыгат. Эми бул жерде 55%га түшүп калган дейт. Анда 100дөн 55ти кемитип 45 санын алабыз. 45% дегенди биз 0,100дөн 45 деп жазып алабыз. Анда 0,100дөн 45ти белгисиз сан бизде x болгон үчүн x'ке көбөйтүп 9 барабардык деп жазабыз. Себеби 24 баланын 0,375
санына көбөйткөнүбүздө 9 келип чыккан. Эми бул жерден теңдемени чыгарып биз 20 деген санды алабыз. Анда 20 санын 55-ке көбөйтүп 100гө бөлсөк 11 деген келип чыгат. Демек 55%га азайгандан кийин 11 эркек бала калган. Анда 217-беттеги 532 номердеги маселе үйгө тапшырма. Бул маселени 531-маселедеги карап чыгарсак болот. Мында жаңы коз карындардын курамында 90% суу, кургатылган коз карындарда 12% гана суу бар дейт. Эгер 11 килограмм жаңы коз карындан канча килограмм кургатылган коз карын алса болот деп маселенин кургатылган коз карындын салмагын сурап атат. Буну ошол жогорку маселеге карап иштейбиз. Жообун WhatsApp группасы аркылуу менин номериме жөнөтсөңөр болот.